Сиздер менен кайрадан кыргыз тили сабагы. Сабакка даяр болсок, анда сабакты көңүл коюп угабыз. Китеп, дептер, калем-саптарды даярдап алдыңарбы? Здравствуйте, ребята! У нас урок кыргызского языка. Если вы все готовы, то внимательно слушаем урок. Кана балдар, анда дептерге бүгүнкү числону жазабыз. Записываем в тетрадях сегодняшнее число. 11 сентябрь, жума. Саламатчылык ай сезим. Дептерди ачкыла жазгыла балдар. 11 сентябрь, жума. Эми балдар, сүрөттү карап, бүгүн эмне жөнүндө сөз болот, эмне деген теманы өтөбүз, ойлонуп тапкылачы. Ребята, подумайте, какая же у нас сегодня будет тема? Посмотрите внимательно на картинки. Кана ким айтат, бүгүнкү сабактын темасы кандай болот экен? Бакыт жок. Дагы жакшылап ойлонуп көрчү. Кана дагы. Какие еще предположения есть? Өмүрбек туура. Адылхан жооп берди, туура. Ева нет, неправильно. Бакыт туура. Бул эмне экен демек? Туура Айтина, бул биздин класс. Демек сабактын темасы биздин класс. Записываем тему. Теманы жазгыла. Биздин класс. Жакшы. Таптык теманы. Туура. Эми биз бүгүн сабакта жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Жана сүйлөм түзгөндө аны колдоно билебиз. Өзүңөрдүн классыңар жөнүндө айтып бере аласыңар. Классты таза кармаганга үйрөнөбүз. Жаңы сөздөр. Повторяем новые слова. Дубал, жарык, кийим илгич, сактайбыз, төр жагында. Слова, ребята, мы записываем в словарные тетради. Тура, Тимур, биздин класс тема. Открыли словарные тетради, пишем в словарях. Дубал. Дубал. Это значит стена. Жарык. Жарык. Кийим илгич. Кийим илгич. Сактайбыз. Сактайбыз. Төр жагында. Төр жагында. Это значит на почетном, на видном месте. Төр жагында. Кана балдар, жаздыкпы? Эми туура сөз айкаштарын түзүп көрөлү. Надо составить правильно словосочетание. Кайсы сөздөр берилиптир? Эмне, бөлмө, сүрөт, биз, класстын, эски. Дагы экинчи мамычада сактайбыз, кийим илгич, жарык, дубалда, төр жагында. Нужно правильно составить словосочетание. Ойлонуп жооп беребиз.
Бөлмө кандай? Алыбек, сөз айкаш түз. Бөлмө. Бат-баттан ойлонобуз. Алыбек туура. Чогуу жазыш керек. Бөлмө жарык деп. Кийинки сүрөт. Сүрөт деген сөз менен кайсы сөздү туура туташтырсак болот? Сүрөт. Туура, Алыбек. Дагы ким айтат? Сүрөт. Бектур жооп берди, жакшы. Туура, Өмүрбек. Демек сүрөт дубалда, Адылхан, жакшы. Кийинки сөз биз. Мы. Биз эмне кылабыз? Биз. Кана, биз. Алыбек, жакшы. Билал, толук жаз. Туура, Айсезим. Өмүрбек жооп берди. Ева, правильно. Демек, биз сактайбыз. Извините, ребята. Кийинки сөз класстын. 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 Азамат Бакыт. Класстын. Туура, Айбиби. Өмүрбек туура жооп берди. Тимур туура жооп берди. Адылхан. Жок, Адылхан туура эмес. Ева правильно, туура. София правильно, молодец. Эми эң акыркы сөз эски. Эски. Туура, Бакыт. Демек, мына биздин сөз айкаштарыбызды текшерип алалы. Бөлмө жарык, сүрөт дубалда, биз сактайбыз, класстын төр жагында, анан эски кийим илгич. Азаматсыңар. Кийинкиге көңүл буралы, үлгүнү карап сүйлөм түзгүлө. По образцу вы можете тоже использовать новые слова и составить предложение. Мисалы, биздин класста кийим илгич турат. Биздин мектеп чоң жана жарык. Классыбызды дайыма таза сактайбыз. Бул жерде кызыл түстө бул жаңы сөздөр. Красным шрифтом я выделила новые слова, которые мы сегодня проходим. Дома вы тоже можете потренироваться составлять предложения. Балдар, кийинки сүрөткө көңүл бургула. Внимательно смотрим на картинки. Тут видите циферки на партах? Сандар турат. Эми астындагы сүйлөмдөрдү карайбыз. Биринчи партада, демек, на первой парте что лежит? Эмнелер жатат? Это мы записываем в тетрадь. Дептерге жазабыз. Биринчи партада эмне бар экен? Карагыла, внимательнее смотрим. Ева, туура, дагы эмне бар экен? Бул эмне? Бул эмне? Туура, Алыбек, жакшы. Дагы эмне бар экен? Демек, биринчи партада калем, калемсап, дептер жатат. Экинчи партада, на второй парте, экинчи
Экинчи партада эмне бар экен? Ооба, Анура, Эмир, жазабыз бир сүйлөмдү. Только одно предложение записывайте, ребята. Что лежит за первой или за второй или за третьей партой? Только одно предложение. Дептер жатат дейт. Туура. Кийинкиси үчүнчү партада за третьей партой. Алма, туура. Дагы эмне бар экен алманын жанында? Бул эмне эле? Туура, Айсезим. Демек, үчүнчү партада алма, сызгыч, анан могул жерде да бир нерсе турат го. Бул эмне? Кана ким биринчи табат? Туура, Бакыт. Калем. Азаматсыңар. Вы одно предложение только записали в тетрадь. Маргарита, жакшы. Эми балдар, текст менен иштейбиз. Биздин класс деген текст берилген. Можно, Асия, если успела записать, можно 2 предложения. Тексты угабыз. Внимательно слушаем текст. Я его прочитаю. У вас в книге тоже есть этот же текст. Бул биздин класс. Класс кооз, таза жана жарык. Класста мугалим жана окуучулар бар. Класста 2 терезе бар. Анда гүлдөр турат. Эшиктин сол жагында кийим илгич. Оң жагында шкаф турат. Шкафтын ичинде түрдүү китептер бар. Дубалда сүрөттөр илинген. Мугалимдин столу тактанын жанында. Класстын төр жагында Кыргыз Республикасынын желеги, гимни, герби. Ошондой эле класста 10 парта, 20 отургуч бар. Тактанын оң жагында телевизор турат. Биз классыбызды таза сактайбыз. Кана балдар, текст түшүнүктүү болдубу? Мына ошол текст боюнча сүрөт. Это наш класс. Наш класс чистый, просторный и светлый. В классе есть 2 окна, 2 терезе. Там стоят цветы. В классе есть книжная полка, где стоят разные книги. Учительский стол рядом с доской. На почетном месте висят символика Кыргызской республики. Это мы проходили, знаем, да? Герб, гимн и флаг. Это в каждом классе есть. Если вы в школе не забыли, замечали? Класс-то в классе у нас есть 10 пар и 20 стульев. Мы всегда держим в чистоте свой класс. Вот такой вот текст про наш класс. Эми балдар. Дальше андан ары суроолорго жооп беребиз. Теперь мы должны с вами ответить на вопросы по тексту. Бул эмне? Про что мы текст прочитали? Эмне жөнүндө окудук? Эмне жөнүндө уктук? Туура, Айсезим. Дагы ким жооп берет? Эмне жөнүндө текст окудук? София, правильно. Дагы ким айтат? Алыбек жооп берди, Өмүрбек. Жакшы. Калганыбыз балдар. Семетей, бул эмне? Ева жооп берди. Бакыт, туура. Айтина. Азаматсыңар, Семетей, туура. Экинчи суроо, второй вопрос. Внимательно, дети. Класс кандай экен? Класс кандай? Алыбек.
Туура, дагы кантип айтсак болот? Иван, жакшы. Дагы кандай эле? Чистый. Как будет чистый класс? София, полный ответ, молодец. Класс коос, таза. И новое сегодняшнее слово жарык, светлый. Туура. Үчүнчү суроо, третий вопрос. Класста кимдер бар? Класста кимдер бар? Айсезим, туура. Дагы кимдер бар? Мухаллим бар. Нет, не пишем на имя, просто устно отвечаем. Окуучулар бар, правильно. В классе есть учитель и ученики. Мугалим жана окуучулар. Төртүнчү суроо. Терезеде эмнелер турат? Мы с вами на картинке видели, да? Терезеде на окне. Что стоит на окне? Раяна, туура. Айсезим жооп берди. Айтина, Бектур, София, Наима, туура. Демек терезеде гүлдөр турат. Правильно, Ева. Кийинки пятый вопрос. Бешинчи суроо. Тактанын жанында эмнелер бар? Такта – это у нас доска, да? Значит, около или рядом с доской что есть? Бор бар дейт Руслан. Дагы эмне бар? Доска. Такта – это и есть доска. Учительский стол. Мугалимдин столу, партасы эмес, Жамиля. Туура. Мугалимдин столу бар. Бакыт, туура. Правильно. Өмүрбек, жакшы. Кийинки 6-чы суроо, 6-й вопрос. Класста канча отургуч, канча парта бар? Ну-ка, насколько вы внимательно слушали, сколько же там было парт, а сколько стульев? Туура, Алибек. Так, жакшы. 10 10 Маргарита. Туура. 43 эмес, Раяна. Демек, класста 20 отургуч, было 20 стульев и 10 парта бар. Жакшы, молодцы. Все запомнили почти. И последний вопрос. Өзүңдүн классың жөнүндө айтып бер. Кана балдар, одним предложением про свой класс предложение составьте. Өзүңдүн классың кандай, эмне бар? Класста кимдер бар? Классың сага жагабы? По одному предложению, бир сүйлөмдөн. Биздин класс жарык, Алыбек. Жакшы, дагы. Коос дейт Ева. Дагы кандай класс? Эмнелер бар класста? Туура, Айтина. Жакшы. Бакыт, таза дейт классыбыз. Жакшы балдар, азаматсыңар. Эми эсиңе тут. Надо запомнить. Чоң дейт Айсегим, жакшы. Вопрос кимге? Это значит кому. Эмнеге? Где или чему? Мисалы, кимге? Чоң энеме. Чоң атама. Мугалимге. Доско. Классташка. Эмнеге? Китепке, дептерге, баракка, китеп капка. Ребята,
Эту табличку вы потом после урока, еще раз, когда просмотрите, запишите в словарные тетради. Точно так же возьмите в рамочку и перепишите. Кананда балдар, кайсы тамга жок? Oyun ойнойбуз. Каких букв не хватает? Биринчи сөз. Эмне деген сөз? Тура, София. Пат-паттан ойлонобуз, думаем быстро-быстро. Айсезим тура. Дагы Наима жооп берди. Асия, Раяна, Алыбек. Алыбек экинчи сөздү айтып койду. Билал, туура, Айсезим. Демек, биринчи сөз бул китеп. Экинчи сөз Мадина, туура, Айлин, жакшы, азаматсыңар. Демек, экинчи сөз бул жерде өчүргүч. Үчүнчү сөз третий Алыбек, туура таптың. Дагы үчүнчү сөздү ким табат? Маргарита, жакшы. Айсезим тапты. Алыбек кийинки сөзгө өтүп кетти, барын таап. Өмүрбек. Демек, үчүнчү сөз бул сызгыч. Төртүнчүсү бул Ева, туура. Өмүрбек туура жооп берди. Бул биз жазып жүргөн дептер. Вот мынакей дептер. Анан эң акыркысы бул калем. Азаматсыңар, молодцы. Кана балдар, алдында, артында, жанында деген сөздөрдү өткөнбүз. Вспомогательные слова сзади, спереди или около, рядом. Бул сүрөттө мектептин жанында, рядом со школой, эмне бар экен? Мектептин жанында, кана? Же мектептин артында деп айтсаңар болот. Бир сүйлөмдөн, бир сөздөн кошуп. Туура, Сезим. Бектур, 2-3 мүнөт калды, чыдап тур. Сабакты аягына чейин ук. Үйлөр бар дейт. Дагы мектептин алдындачы кимдер бар экен? Площадка будет аянтча, Руслан. Балдар аянтчасы. Дагы. Демек, мектептин алдында балдар бар, кыздар бар. Мектептин алдында машина турат. Мектептин жанында бактар бар экен, артында үйлөр. Кана балдар, биз бүгүнкү сабакта эмнени билдик, эмнени үйрөндүк? Чему мы научились, что мы узнали? Бул эмне? Вопрос звучит эмне, это значит это что? Бул эмне? Бул туура. Бул класс. Молодцы. Дальше. Ал кандай? Класс какой? Класс по одному слову. Дагы Бектур, азаматсың, дагы кандай болот? Чоң таптык. Туура, таза дегенди таптык. Жарык дегенди таптык. Анан кенен, это значит просторный. Бул эмне? Это что? Бул илгич. Тагыраак айтканда, кийим илгич. Вешалка. Сүрөт кайда илинген? Где висит картина? Ду. Азаматсыңар. Бөлмөнүн төр жагында эмне бар? На почетном месте что висит? Часы. Ким табат? Кандай эле часы деген? Саат кыргызча. Үйгө тапшырма. 13 бет 4 көнүгүү. Сүйлөм түзүп жазгыла. Домашнее задание — составить предложение и записать в тетради.
13-я страничка, 4-я көнүгү. Сабак түшүнүктүү болсо, балдар, сабак ушу менен бүттү. Саламатта болгула. Домашнее задание не увидел? Мына үйгө тапшырма 13-бет, 4-көнүгү.